жылы баарыбызга белгилүү да. Баягы коронавирус илдети келип, ушу медицина тармагы кандай экенин, биздин ушул тез жардам машиналары жетишпеген баардыгыбызга белгилүү болгондон кийин мына министрлик тарабынан бизден сунуштар берилген. Бул сунуштарды колдоп, мына министр өзү келип, бүгүнкү күндө 11 машинаны областка берип атат. Туктуктар. Кызмат кылды. Пандемиядагы болгон каталарды экинчи пандемияда кетирбестеп. Ошолордун ичинде биринчилерден болуп биздин тез жардам машинасы жок болгондуктан жарандарды бир жерден экинчи жерге жеткиргенге чоң мукташтык болуп, волонтерлор бизге жардам берген. Азыркы кезде губернатор менен сүйлөшүп, бул жерде мукташтык больницалар экен. Ал вопросторду биз жакын арада чечип беребиз. Деген биздин машиналарыбыз эскилиги жетип, УАЗ маркасындагы машиналар болсо, тез эле баягы билесиңер, бузулуп эле көп кыйынчылыкка жаралчу. Мына машинанын ичинде керектүү бүт жанагы жабдыктар бар экен, кислород, ЭКГ, дефибриллятор дегендердин бардыгы. Мен ойлойм, мындан кийин иштер дагы жакшы ийгиликтер болот деп ойлойм.